Алмаз Мамбетов мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин кызматынан бошотулду. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт кабарлады. Мамбетов эмне себептен иштен алынганы жана ордуна ким келери жөнүндө азырынча расмий маалымат бериле элек. Алмаз Мамбетов бул кызматка 2019 жылдын апрелинде дайындалган. Шайлоо алдында шаарларга каттоого тургандардын саны жарыяланды. 2020 жылдын 1 январынан 11 февралына чейин жакында шайлоо өтө турган шаарларга аймактардан келип каттоого турган жарандардын саны жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов 13 февралда парламент жыйынында билдиргендей, Караколго 2797, балыкчыга 498, майлы сууга 272, токмокко 6950, Ошко 33805 жаран аймактардан барып каттоого турду. БШКнын мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова мындай убактылуу каттоону жергиликтүү кеңештерге шайлоого камынган айрым саясий партиялар атайын уюштуруп жатканын айтып чыккан. Жогорку кеңештин айрым депутаттары да буга тынчсыздануусун билдиришүүдө. Баткен, Жалабат, Нарын, Ысык көл, Чүй, Ош областарынын аймактарындагы 26 айылдык кеңештин жана Каракол, Балыкчы, Токмок, Ош, Майлуу суу шаардык кеңештеринин депутаттарын шайлоо 2020 жылдын 12 апрелинде өтөт. Парламент депутаттары шаардагы бир үйгө жүздөгөн адамдарды каттоого тургуза берүүгө мыйзамда тыюу салынбай турганын белгилеп, муну тескеш үчүн токтом же кандайдыр эреже иштеп чыгуу маселесин көтөрүштү. Кытайдан дагы кыргызстандык 40 студент Бишкекке келди. Кыргызстан 13 февралда Кытайдан 40 жаранын алып келди. Алардын баары студенттер. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, кыргыз жарандары Казакстандын жардамы менен Бейжин Алматы авиа каттамында келип Бишкекке жөнөтүлдү. Коронавируска байланыштуу текшерүүлөрдөн өткөрүлүп, атайын жайларга карантинге алынган студенттердин абалы канааттандырарлык. Карантин мезгилинде алар менен медицина кызматкерлери гана байланышта болот. Алар Кытай менен Кыргызстандын ортосунда аба каттамдардын токтотулушуна жана чек арадан өткөрүү пункттарынын жабылышына байланыштуу мурда сатып алган авиа билеттери менен учуп келе албай, Үрүмчү шаарында жашап жатышкан деп маалымдады министрлик. Кыргызстан буга чейин 200дөн ашуун жаранын Кытайдан алып келген. Кытайда коронавируска чалдыккандардын саны 60 миңге чукулдап, 1355 киши жашоо менен кош айтышты. Ошол эле кезде ооруну жугузган 3441 киши сакайганы кабарланууда. Илдеттен улам Кыргызстан Кытай менен чек араны жаап, авиа каттамдар токтотулган. Кытайдан башка дүйнөнүн 30 аймагында кеминде 565 кишиге вирус жукканы аныкталды. Алымжан Козубаев Унаа мамлекеттик мекемесинин директорлук кызматынан бошотулду. Буйрукка премьер-министр 13 февралда кол койгонун Азаттыкка өкмөт билдирди. Коопсуздук кеңешинин коррупцияга каршы мамлекеттик саясат стратегиясын ишке ашырууну көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобунун 30 январдагы жыйынында Козубаевди кызматынан бошотуу маселеси көтөрүлүп, кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев өкмөткө сунуш киргизген. Расмий маалыматтарга ылайык, укук коргоо органдары Унаа ишканасынын кызматкерлерине 2018-2019 жылдар аралыгында жүздөй кылмыш иши козголгон. Гага учак кырсыгына шектүүлөрдү Орусияга өткөрүп берүүдөн баш тартты. Нидерланддар 2014 жылы Малайзия Airlines компаниясына таандык жүргүнчү учагын аткан деп шек саналгандарды Орусияга өткөрүп берүүдөн баш тартты. Кыйроодо учактагы 298 киши набыт болгон. Нидерланддын юстиция министри Ферд Грапперхаус 12 февралда билдиргендей, Москва 3 шектүүнү өткөрүп берүүнү суранып, былтыр октябрда кайрылган. Малайзиянын Амстердам Каула-Лумпур каттамындагы учагы 2014 жылдын 17 июлунда Украинанын Донецк областынын үстүндө атып түшүрүлгөн. Бул учурда Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдер өкмөттүк аскерлерге каршы согушуп жаткан. Нидерланддар жетекчилик кылган эл аралык тергөө тобу учактын кыйрашына байланыштуу Орусиянын 3, Украинанын 1 жаранына айып койгон. Бул окуя боюнча Гаагада сот быйыл мартта башталат. Паспорт ала албай ыйлап жүргөндөр бар. Эл өкүлү Пратованы иштен алууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин директору Мухаббат Пратованы кызматтан алууну сунуштады. Эл өкүлүнүн айтымында жарандар паспорт алууда мүчүлүштүктөр жасалса, көйгөйү жылдап чечилбей келет.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси бүгүн кетиптир. Ага Пратованы да кошуп койсоңор жакшы болмок экен. Себеби Матмусаев Жамалдин деген 50 жаштагы киши кабинетиме келип көзүнө жаш алды. 2 жылдан бери паспорт ала албай мукураптыр. Кыргызстанда кор болуп жатам деп ойлойт. Элди мынчалык кыйнабайлычы? Эгер колунан иш келбесе кетириш керек. Эмне үчүн анын маселеси чечилбей жатат? Олуттуу болсо ачык айтып түшүндүрүүлөрү керек эле. Карасам баардык документи туура экен. Пратова менен өзүм да 5 жолу сүйлөштүм. Натыйжа жок, деди Нышанов. Белгилей кетсек, буга чейин Спутник Кыргызстан агенттигинин Сүйөркул Досаев аттуу жаранга айрылып, дал ушундай көйгөйүн айткан. Ал Москвадагы жумушунан эмгек өргүү алып, мөөнөтү бүткөн паспортун алмаштыруу үчүн Бишкекке келген. Бирок кызматкердин 10 жыл мурда кетирген катасынан улам 3-4 айдан бери паспорт ала албай убара болуп жүргөн. Бүгүн 13 февралда өкмөт башчы Мухамбеткалый Абылгазиев мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов менен Унаа ишканасынын директору Алымжан Козубаевди кызматтан бошотту. Уханга коронавирус менен күрөшүүгө дагы 2,5 миң кызматкер жиберилди. Кытайдын Ухан шаарына коронавирус оорусу менен күрөшүүгө 2600 медицина кызматкери жиберилгенин РИА Новости Кытайдын борбордук телеканалына шилтеме берип жазып чыкты. Бул чечимди Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен анын кол алдындагы борбордук аскер кеңеши бекиткен. Уханга кошумча жардам курагактагы деңиздеги, абадагы жана ракетадагы аскер бөлүктөрдөн келет. Ошондой эле башка бөлүктөрдө көмөктөшөөрү айтылды. Жаңы барган дарыгерлер менен санитарлар бейтаптарды Тунзи ооруканасынын базасындагы Хошеншан аскер ооруканасы менен Кунгу районундагы эне жана баланы коргоо борборунда сакайтуу менен алектенишет. Биринчи оорукана 860 кишини, экинчи оорукана 700 адамды жумушка алуу пландалууда. 20 февралдан баштап кыргыз-казак чек арасындагы ак жол унаа жолу өткөрмө пункту жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук жана ЖМК менен байланыш бөлүмүнөн билдиришти. Оңдоп түзөө иштерине байланыштуу ак жол унаа жолу жана Кордой унаа жолу көзөмөл өткөрмө пункттарынан унаалар жана жүктөр өткөрүлбөй турат. Өткөрүү жайынан жарандар мамлекеттик чек араны жөө кесип өтүшсө болот. Бирок коммерциялык максатта чоң жүктөрдү жана көлөмдүү колго алып жүрчү баштык алып жүрө алышпайт. Ошол эле убакта өткөрүү жайында курулуш иштери жүрүп жатат. Ак жол автожол өткөрүү жайы жергиликтүү убакыт боюнча саат 6-дан 24:00-гө чейин иштейт деп айтылат маалыматта. Маалымат үчүн Чүй областынын Казакстан менен чектеш аймагында төмөнкү өткөрүү жайлары иш алып барат. Ак Тилек автожол, Токмок автожол, Кең Булуң автожол, Чалды бар автожол жана Кайынды темир жол. Кыргыз футбол федерациясы Кыргыз футбол союзу болуп өзгөрдү. Бул тууралуу Super KG порталына футбол союзунун басма сөз кызматынан билдиришти. Кыргыз Республикасынын футбол федерациясы коомдук бирикмеси 2020 жылдын 1 январынан тарта жаңы юридикалык жак Кыргыз футбол союзу юридикалык жактардын бирикмесине өткөндүгүн билдирет. Мындай чечим Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын 2019 жылдын 14 ноябрында өткөн кезексиз конференциясында 39 делегаттын макулдугу менен кабыл алынган. Уул келиндеримден кордук көрдүм деген эненин балдары коомчулукка кайрылуу жасашты. Алар журналисттерге нааразы. Буга чейин интернет тармагына жашы 70ке таяп калган апанын видеосу тараган. Видеодо улгайган эне өзүнүн балдары менен соттошконун, сот анын үйүн өзүнө өткөрүп бергенин айткан. Мындан тышкары ал балдарынан жана келиндеринен кордук көрүп, алар кол көтөрүп жүрүшкөнүн айткан. Желдей тараган бул видеонун алдына ар түрдүү комментарийлер жазылып, көпчүлүк балдарына наалат айтышкан болчу. Бүгүн 13 февралда Жалал Абад шаарына караган Тайгараев айылында айыл элинин жыйналышы өттү. Жыйналыштагы видеону журналист Жумагүл Шайыкова жарыялады. Ага ылайык мен өз балдарым кордоп келди деген эненин 2 уулу, 1 кызы көпчүлүккө кайрылып, абалды 2 тараптуу кароого чакырган. Алар апасына кол көтөрүшпөгөнүн, апасы өз үйдө жашаганды каалабай, башка жактарга кетип калып жатканын айтып чыгышты. Super KG порталы Тайгараев айылынын башчысына байланышканыбызда маалыматтар тастыктап төмөнкүлөргө токтолду. Бир тараптуу берилген маалыматтын айынан ал апанын балдары моралдык катуу сокко алды. Азыр бул видеону тараткан журналисттердин үстүнөн арыз жазабыз деп жүрүшөт. Апанын көз ачыктык жайы бар, ооруларды көрөт, өзүнүн иши менен көп жерде жүрөт. Жарым жылда бир үйдө катуу чатак чыгарып турмай жайы бар дешет балдары. Эми алардын ичара чыры сыртка чыгып кетти. Бирок журналисттер мындай маселеде кылдат болушу керек болчу. Балдар деле апасынын үйүндө бакканга аракет кылышат, бирок өзү кээде ага көнбөй коет. Бүгүн жыйналышка чакырсак келген жок. Чогулган эл шаарга эне менен жолугуп, анын да пикирин укканы кетишти, деди ал.
Жети өгүздө кошунасынан көз жарган 15 жаштагы кыздын окуясы кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылды. Ысык Көл областынын Жети өгүз районунда 2019-жылы 6 майда 15 жаштагы кыз көз жарган. Бул окуяга кыздын кошунасы шектелип, тергөө иштери жүрүп жаткан. 2019-жылдын 17 августунда Жети өгүз райондук сотунун чечими менен бул кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган. Бул тууралуу областык милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, кылмыш иши эки тараптын элдешүүсүнөн улам кыскартылган. Ал эми Жети өгүз райондук үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмү кыз учурда кечки окуу классында билим алып жатканын, наристени жеңеси камкордукка алып бирге багып жатканын билдирди. Окуянын чоо жайы: окуя Жети өгүз районунда катталган. 15 жаштагы кыз 6 майда Каракол шаарындагы төрөт үйүндө эркек бала төрөгөн. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, териштирүү иштери башталган. Алдын ала маалыматтар боюнча, кыздын ата-энеси да анын кош бойлуу экенин билишкен. Ошондой эле алар тарабынан арыз келип түшкөн эмес. Кыздын апасы класс жетекчиге кызынын буту сынып, Бишкек шаарында дарыланып жатканын айтып, дарыгерден алынган маалым катты алып барып берген. Кыз мектепке 7 айлык кош бойлуу болгонуна чейин келип жүргөн. Анын дене мүчөсү толмочураак болгондуктан эч ким байкаган эмес. Бул окуяга шектелип, кыздын 20 жаштагы кошунасы сурак берип жаткан. Москвада таксист аны кемсинтип, жемелеп, ал тургай кол көтөргөн аялды кечирди. Интернетке долууланып туталанган жүргүнчү аялдын таксисти урушуп, ал тургай ага бир канча жолу кол көтөргөн видеосу тарады. Орусиялык басылмалар бул көрүнүш Москвада болгонун, видеону таксист өзү тартканын жазууда. Анда жазылгандай, жүргүнчү аял таксист аны күткөндүгү үчүн 57 рубль кошумча төлөшү керек болгон. Рустам аттуу таксист окуя тууралуу журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, аял аны күтүп туруусун суранганын, ал таксиде жүргүнчүсүн 8 мүнөт күткөнүн айткан. Жүргүнчү аял кошумча 57 рубльдү төлөөдөн баш тартып, таксист экөөнүн ортосуна чыр чыккан. Бул акчаны төлөбөйм дегенден кийин таксист аны айткан дарегине жеткирбей турганын айткан. Буга аялдын ачуусу келип туталанып, ызасы күчөп чатак сала баштаган деп жазылат маалыматтарда. Андан кийин аял таксистке кемсинткен сөздөрдү айтып, жемелеп, ал тургай бир канча жолу кол көтөргөн. Таксист журналисттерге жүргүнчү аялдын бул жоругун кечиргенин, бул буйрутма тууралуу такыр унуткусу келгенин айткан. Ал эми жүргүнчү аял фитнес-клубда машыктыруучу болуп иштери жазылат. Маалыматтарда бул видео тарап кеткенден кийин жумуштан кетүүнү чечкен. Бирок жетекчилиги жана кесиптештери анын бул оюн кубатташкан эмес. Яна жумушта эч качан мындай болуп чыр салган эмес. Анын жумушуна биз да келген кардарлар да ыраазы дешкен алар. Психолог болсо жүргүнчүнүн мындай мамилесин психопатия деп атаган. Аймактар аралык таксист профсоюзунун эксперти кардарды күтүү үчүн кошумча төлөм алуу бул таксисттин эмес, аны ишке ашырган системдин куулугу деп айткан. Буга таксисттин эч кандай тиешеси жок. Иштеп жаткан система ошондой деген ал. Мындан тышкары жүргүнчүнүн кылыгын чектен ашкан деп сыпаттап, мындай учурда таксист жүргүнчүнү унаадан түшүрүп жибериши керек деген. Бирок кайсы бир жагдайлар боюнча компанияга кардардан даттануулар келип түшсө, компания кайра эле таксистке айып салат. Буйрутма учурундагы бир дагы мындай окуялар үчүн компания жоопкерчилик албай жатат. Ал эми жүргүнчү менен таксисттин ортосунда ушул сыяктуу көрүнүштөр көп деп айтат эксперт. Депутат Нышанов: жогорку кеңеште адабий тилдин ченеминде сүйлөшүүбүз керек. Депутат Сайдулла Нышанов азыркы учурда Кыргыз өлкөсүнүн 7 аймагынын калкы ар башка диалектиде сүйлөшө турганын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 13 февралда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Мага улуттук адабий тилибиздин азыркы абалына кабатыр болгон бир топ окумуштуулар бул багытта тийиштүү чараларды көрүү өтүнүчү менен кайрылышты. Биз коомдук жайларда таза адабий тилде сүйлөшүүбүз керек. Ал эми кыргыз тилинин диалектилеринде өз үйүбүздө пикир алыша берсек болот. Биз бардык жерде, анын ичинде жогорку кеңеште адабий тилдин ченеминде сүйлөшүүбүз абзел. Азыркы адабий тилдин колдонулушуна байланыштуу көйгөйдү мыйзам чегинде мамлекеттик деңгээлде чечпесек болбой калды, деди ал.